Тұңғыш президент Аскар Акаевтин доорунан бери кыргыз саясатында кайнап келе жаткан белгилүү ишкер Аскар Салымбеков ар бир келген бийлик менен жакын ымалада болуп келет. 1999-2005 жылдар аралыгында Нарын облусунун губернатору болсо, 2005 жылы Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучулук кызматын аркалаган. Акаевтин бийлиги кулаган соң Курманбек Бакиев менен жакын мамиледе болуп, Ак жол партиясы менен депутат болгон. Ал кайсы бийлик келбесин аларга колуна кол, бутуна бут болуп жүгүнүп көнүп калган деген ойлор айтылып келет. Бакиев бийлигинен кулаганына бир күн болбой жатып, булар баягы Ак жолдон чыктык деп баягы элдин каты. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Кийинки жылдары СДПК партиясына өткөн. Муну жашырбай айтайын. Кийин Жээнбековдун бийлиги келгенде Атамбаевден мисалы ошол эле СДПК партиясын тартып берүүгө бирден бир дөмөрчүсү болуп, жана элдерди чогултуп берген. 1999-2005 жылдары Аскар Салымбеков Нарын облусун башкарып турган чакта облустагы көрүнүктүү ишканалардын 70%-ын менчикке чыгарып алып, өзүнүн жеке ишканаларын ачкан учурлары болгон дейт Алга Кылычев. Бул киши Нарын областында губернатор болуп турганда чоң мыйзам бузууларга барган. Мындайча айтканда кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. Нарында бир 60-70% кандай имараттар турса, мамлекеттин имараттарын бардыгын өзүнүн ошол губернатор болуп турганда кызматынан кыянаттык пайдалануу менен баарын менчикке чыгарып алган. Нариман Түлеев Аскар Салымбеков Бишкектеги гектарлаган жерлерди басып алган, мамлекетке бир да тыйын төлөгөн эмес деп эсептейт. Салымбеков коррупциянын символу атыккан Раим Матраимовдон ашса ашып, бирок кем калбайт деген пикирде. Ошондой эле Дордой базары аркылуу мамлекеттин капчыгына жетиштүү түрдө салык төлөнбөйт деген фактылар айтылды. Если взять, сегодня, да, я приблизительно посчитал, сколько уже у него имущество, сколько земли в год, собственность у него. Если взять Дордой, он его бесплатно взял. Салымбековдор кыргыз элинин контрабандасынын уюткусу. Бүгүнкү күндө Раим Матраимовду эл кандай айтса, ошол Раим Матраимовдон да коркунучтуу. Жана ушу контрабанданы уюштуруучусу ушу Салымбековдордун кланы болуп эсептелет. Канча жылдардан бери биздин бюджетке ошол базардын жарыбаган налогун жаап жашырып, акчаларын жаап жашырып кетишкен. Салымбеков 2013 жылы Эмгек партиясын негиздеп, бирок анын партиясы кайсы шайлоо болбосун ийгиликке жетпей келген. Бул жолку жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо Эмгек партиясы Бишкек, Токмок шаарларында жеңишке жетишкен. Бирок Салымбековдун партиясы бир топ мыйзамдарды бузса да чара көрүлбөйт деп нааразы болгондордун катары калың. На Эмгек уже сегодня, по-моему, 7-8 уголовных дел возбуждено. 7-8 уголовных дел. Ну как их можно проводить? И сегодня, вы понимаете, да, не прошло несколько минут даже не прошло
Несколько часов даже не прошло после оглашения итогов, а официальные итоги еще не объявлены, а они уже выдвигают на пост мэра Наримана Тулеева. Вы понимаете? Аскар Салымбековдун туугандары да саясатка аралашкан жагдайлар бар. Агасы Мамытбай Салымбеков жогорку кеңештин депутаты болгон. Иниси Жумабек Салымбеков Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Жумабек Салымбеков жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун кызы Нурзат Осмоновага үйлөнгөн. Осо KG сайтынын маалыматына алайык, Салымбековдардын Кыргызстандын ичинде 75 компаниясы бардыгы көрсөтүлгөн. Белоруссиядагы аналитикалык порталдын маалыматына алайык, Салымбековдун 1,5 миллиард доллар байлыгы бардыгы жазылган. Сапар Акунбеков, Аскат Ибраимов, 7 канал, Бишкек.